Чоң эне Айназик үй тапшырмасын аткарып отурган бир убакта чоң энеси бөлмөгө кирди. Жаңыдан даарат алганы белгилүү эле. Терезенин жанына отуруп байпактарын кийип жатты. Бир тараптан да тобо астафиралла, тобо астафиралла деп жатты. Байпактарынан кийин жоолугун да оңдоду. Тобо астафиралла деп кайра кайталап жатты. Терезеден көпкө чейин сыртты карап турду. Тобо астафиралла деп дагы эле кайталап жаткан эле. Айназик чыдай албастан: "Чоң эне, эмне сиз бир күнү иштедиңизби?" деп сурады. "Жок, аны кайдан чыгардың?" деген чоң энеси таң калып карап калды. Кайра эле тобо кылып жатканыңыз үчүн айтып жатам да. Чоң энеси күлдү. "Шүгүрлөр болсун. Чоң күнөө кылганым жок. Колумдан келишинче күнөөдөн узак болууга аракеттенемин. Алла таап зат, тобо кылуучуларды жактырат. Ошол себептен тынбай тобо кылып жатам. Айтылган тоболор аркылуу билинген, билинбеген күнөөлөрүм кечирилет, иншалла." Ошол убакта азан айтыла баштады. Аллаху акбар, анда эмесе намазыңды окуйун кызым, деген чоң энеси жай намазын жерге салып жатып да тобо астафиралла деп айтып жатты.